Өлкөдө жыл санап калктын саны көбөйүп келет. Ага байланыштуу электр энергиясын колдонуу талабы дагы өсүүдө. Биз азыр Борбор калаабызда жайгашкан Арча Бешик конушундагы Арча Бешик көмөк чордонуна келдик. Бул жерде электр энергиясы үзгүлтүккө үзүлбөш үчүн жаңы трансформаторлорду алмаштырууда. Бул жер 2001 жылы ишке берилген. Тактап айтканда 22 жылдан бери иштеп келе жаткан трансформаторлор кубаттуулугун көбөйтүү үчүн жаңыга алмашууда. Арча Бешик көмөк чордонунда 21 жылдан бери кызмат кылып келген жабдыктар бар. Соңку жылдары бул жактагы трансформаторлордун айрымдары оңдолсо, кээ бири жаңыланып жатканын Назаркул Айтматов билдирди. Айтымында мындай жаңылануу иштери суук мезгилдеги электр энергиясы үзгүлтүккө учурабай иштешине шарт түзөт. Бизде бүгүнкү күндө кубаттуулук кошуп биринчи трансформатор алмашып атат. 10.000 киловольт амперлик трансформатордун ордуна кубаттуулук кошулуп 16.000 киловольт амперлик кошулуп атат да, алмашылып атат. Кышкы убакта нагрузка аябай көтөрүлүп атат да. Көтөрүлүп өзүнүн лимитинен ашып кетип атат. Ошону жок кылыш үчүн население да аябай көбөйүп атат элдер. Ошого кубаттуулук кошулуп атат. Бул жактагы мурдагы көмөк чордондордун кубаттуулугу 10 мегавольт амперди түзсө, эми 16 мегавольт амперге жетти. Муну менен Арча Бешик көмөк чордонундагы 2 трансформатордун жалпы кубаттуулугу 32 мегавольт амперди түздү. Ал эми бул болсо Аларча көмөк чордону. Учурда бир трансформатор алмаштырылып, кубаттуулугу 400 мегавольт амперден 500гө жеткирилди. Айтсак, Аларча көмөк чордону Бишкектин түштүк-батыш бөлүгүн электр энергиясы менен камсыздайт. Капиталдык курулуш планынын негизинде автотрансформатор 2 кубаттуулугу 200 мегавольт ампер 250 мегавольт амперге алмаштыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Азыркы учурда эң оор деген жумуштардын бирин ийгиликтүү аяктап алдык. Тактап айтканда, ушу турган автотрансформатор экинчини эскисин ордунан чыгарып, жаңысын ийгиликтүү ордуна коюп орнотуп алдык. Каладагы көмөк чордондорду жаңылоо иштери муну менен эле чектелбейт. Жыл башынан бери Айне, Новая Южная жана Пик Казан көмөк чордондорунда да трансформаторлор алмаштырылды. Мындан тышкары электр энергиясынын жоготууларын азайтуу жана электр энергиясын берүүнүн коопсуздугун сактоо максатында электр линиялары жаңыртылууда. Электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга алып келет деп айтылам. Мындан да тышкары биз баса белгилеп кетишибиз керек. Быйылкы жылга белгиленген пландын негизинде 1604 киловольттогу аба чубалгаларын жаңы куруу жана эле СИП кабелдерин алмаштыруу, СИП 2, СИП 3 кабелдерин алмаштыруу. Бул деген потеряны азайтуу менен бирге эле керектөөчүлөргө электр энергиясынын качествону камсыз кылууга, жакшыртууга алып келет деген максатта иш алып барып жатабыз. Бул жаңыртуулар күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында жүргүзүлүүдө. Трансформаторлорду алмаштыруудан тышкары электр чубалгалары дагы жаңыртылып жатат. Тилек Айталиев, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.